Мегком мамлекеттик ишкана. Мамлекеттик ишкананын ичинде дагы бир мамлекеттик баягы параллельный структура түшкөн менимче кереги жок болчу. Себеби баягы каражаттагы чаржайыт болот. Анын жанагындай кошумча чыгымдары көбөйөт. Мына жогоруда айтылып атпайбы, жанагындай аябай чоң окладдарды коюп алганда. Бул ошол мамлекеттик акчаны бөлүп алып, анан мындайча айтканда сырап кылуу. Бул мындай бир биздин экономиканы илгерилете турган иш эмес. Мен туура эмес деп эсептейм. Ал эми жанагы ар кандай сумма айтылып атат, мен так билбейт экенмин. Мен ойлойм, ошондой сумманы бирөөлөрдүн колуна бериш, буну текшериш керек. Депутаттар бүгүн бул боюнча өздөрүнүн пикирлерин айтты. Мен да ошого кошулам. Иликтеп туруп, ачыкка чыгарышыбыз керек. Биринчиден, бул структура түзүлгөнү туура эмес деп ойлойм. Бул жерге жанагындай накладной дополнительный расходтор көбөйөт да. Ал жерде анын ичинде сөзсүз түрдө анын баягы жетекчилери болот, ал жерде кызматкерлер болот. Анан алардын баары тең эле өзүнчө чыгым да. Анан кийин еще айлыктарын жанагындай асмандагы бааларды көлөмдө коюп ашса, бул эми адамгерчиликке жатпайт, бүгүнкү күндө моралдык жагынан да болбойт да.